Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Бүгүн 25 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Кыргызстанда бүгүн 25 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Айыккандардын жалпы саны 390 жетти. Бир сутка ичинде 25 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 2, Ош шаарынан 2, Ош облусу 1, Жалал Абад облусу 4, Нарын облусу 16, республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 395 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Коронавирус инфекциясын жуктурган жаңы 13 учуру катталды. Жалпы жуктурган саны 695, ооруканада 292, анын ичинен реанимацияда 7, каза тапканы 8, обсервацияда 1044 адам жатат. COVID-19 лабораториялык тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 2753. Жүк ташуучулардын COVID-19 дартынын текшерүү чаралары күчөтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүчү жүк ташуучулардан COVID-19 дартын текшерүү чаралары күчтөндүрүлүүдө. Бүгүнкү күндө чек арадан өтүп жаткан бардык алыска жүк ташуучулар экспресс тестирлөөдөн өткөрүлүүдө. Дарт аныкталган учурда айдоочулар ПЦР анализинин жыйынтыгы чыкмайынча обсервацияга жаткырылат. Быйыл карантинге байланыштуу мектептерди бүтүрүүчүлөрдүн 10 жылдык, 20 жылдык мааракелери өткөрүлбөйт. Быйыл карантинге байланыштуу мектептерде бүтүрүүчүлөрдүн 10 жылдык, 20 жылдык мааракелери өткөрүлбөйт. Бардык иш-чараларга тыюу салынат, деп билдирди Кара Суу Нукат районунун жана Ош шаарынын коменданты Малик Нурдинов. Коронавирус пандемиясынын шарттарында ар кандай фонддордон, юридикалык жана жеке жактардан, саламаттык сактоо уюмдарынан гуманитардык жардам келип түшкөн. Коронавирус пандемиясынын шарттарында ар кандай фонддордон, юридикалык жана жеке жактардан, саламаттык сактоо уюмдарынан гуманитардык жардам келип түшкөн. 2020 жылдын 23 апрелине карата саламаттык сактоо уюмдары гуманитардык жардам катары төмөнкүлөрдү алышты. 6300 коргонуучу костюм, 113933 бир жолу колдонулуучу бет кап, 4030 респиратор, 17 тез жардам унаасы, 34 кычкылтек концентратору, 1172 жуп коргоочу көз айнек, 7 керебетке бекитилүүчү монитор, 5 жасалма дем алдыруу аппараты. COVID-19 илдетине чалдыккан 165 бейтапты станционарда дарылоого 3,098,824 сом сарпталды. Мамлекеттик фонд маалыматтары боюнча COVID-19 илдетине чалдыккан 165 бейтапты станционарда дарылоого 3,098,824 сом сарпталды. Ошондой эле коронавирус боюнча обсервацияда көзөмөлдөө жаткан 1794 адамга 5,264,219 сом бөлүнгөн. 10 кыргызстандык Афганистандан мекенине кайтарылды. Бүгүн 27 апрелде Казакстан аркылуу 10 жараныбыз Афганистан Ислам Республикасынан Кабул шаарынан кайтарылды. Бардык келгендер бекитилген тартипте обсервацияга көзөмөлгө алынды. Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттерден кайтаруу боюнча маселелерди ишке ашыруунун алкагында дүйнөдө коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышына байланыштуу жабык чек аралар шартында жана эл аралык жүргүнчү авиа билдирүүлөрдүн токтогондугунан улам Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Казакстандын Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте кызматташууда бул маселени чечүү иштелип чыкты. Көрсөтүлгөн жарандар Ооган авиакомпаниясынын коммерциялык чартердик авиакаттама аркылуу Алматынын эл аралык аэропортуна учуп келишкен. Ал жактан алар атайын унаа менен саламаттык сактоо кызматкерлеринин коштоосунда Бишкекке алынып келинди. Максималдуу репост. Эң биринчиден тооба кылдым. Орозо айында ушундай жаман көрүнүш болгон экен. Чыдап тура албадым. Окуяны кандай болгонун колумдан келишинче жазайын. Кыргызстанга чалып, тактап анан жазып жатам. Маркум инибиз жердиги биздин айылдан болот экен. Бөрүбаев Нурсултан Бөрүбаевич. 1993 жылкы эле. 5 кыздан кийин жалгыз уул болчу. Ошол каргашалуу күнү өзү жалгыз Айдаркен тарапка үйүнө жийделикке келе жаткан. Жолдо машинеси бузулуп, четке токтоп калган. Телефон чалып, эки досун жардамга чакырат. Алар чыгып барышып, жолдун четинде жол кыймылына тоскоол болгон жерде оңдоп жатышкан. Машинанын дөңгөлөгүн салып жатышкан. Кечки саат 22:00 чамасында Айдаркен тараптан Honda үлгүсүндөгү машинасы менен Алтынбек Нарматов деген адвокат адам мас абалында жигиттерди уруп кеткен.
Нурсултан ийним жайына жан берген. Бир досунун буту эки жеринен сынып, башынан да катты сокку жеген. Үчүнчү жигит жеңилирээк жаракат алган жана скорыйга чалып чакырган. Мага түшүнүксүз болгон жери, скорый менен милиция кызматкерлери барган, бирок жол кыймылынын кызматкерлери ГАИ барган эмес. Аларга маалымат да келген эмес. Сот болгон, следственный судья Ильяс деген үй камагынан чыгарып жиберген. Прокурор камарылышы керек десе да уккан эмес. Мен ачык жазганга аргасызмын. Маркун инимдин атасы Бөрүбай экемдин айтканы боюнча маалымат ушул. Канча ыйласак да, чуркасак да, маркум инибизди кайтара албайбыз. Бирок кылмышкерлер өз жазасын алыш керек, сөзсүз. Мас абалы өзү бир кылмыш. Бир кырчындай жалгыз жигит маркум болду. Эки жаш жигиттер достору больницада, бирөө оор абалда. Баткен облусунун сотуна апелляция жазып, ишти кайрадан козголушун, кылмышкер камалышын талап кылабыз. 5 кыздан кийинки уулунан ажырап олтурган ата-эненин абалын элестетип, жүрөгү ыйлайт. Ат тең дүйнө. Жаш наристе 6-9 айлык атасыз калды. Адилеттүү карап, кылмышкерлерди камашыңыздарды талап кылабыз. Урматтуу сот өкүлдөрү. Деп билдирет Шайлообек Курманалиев Facebook баракчасынан. Тақсыр, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Оразаңыз менен? А? Не кыйынчылык, тақсыр? Şu жерде жашайсыз ба? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Оразаңыз менен? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, арабаңыздар. Сиздер менен мен атым Илимбек, фамилиям Исраилов. Борбор кала Бишкек, бул Кожомкул атындагы спорт сарайдын арткы жагындамын. Мен дал ушул райондо жашайм. Күндүгө өтүп келе жаткан, күндүгө көрүп жаткан бир көйгөйдү мен сиздерге азыркы учурда биринчиден ушул таажыгылаңы, экинчиден ушул биздин орозо айында ушуну айтпай коюуга мындай абийирим чыдап атат десем жаңылышпайм. Бул не деген түшүнүк келиши мүмкүн. Не көчөдө жүрөсүң деген дагы мындай ой пикирлер болчу. Бул урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул жерде жашаймын. Азыр күндүгө өтүп келатып да бир жолу баса берип айтып койсом, ушул көйгөйдү көрөм, ушул нерсени көрөм, ушул нерсени айтпайын дедим эле, акыры айтууга мен мажбур болдум. Бишкектин ортосунда. Ассаламу алейкум. Тақсыр, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Оразаңыз менен? А? Не кыйынчылык, тақсыр? Şu жерде жашайсыз ба? Скорый чакырайын ба? Жата бериң, уйкуңузду буздум окшойт а? Байке, бұл қырғыз ұлымытым дағы. Атын айтпады. Азыркы учурда коронавирус таажыгылаңы дегеле мындай көпчүлүгүбүз мындай жакшылыктар менен атаңдашкан иш аракеттерди көрүп аябай сүйүнөбүз. Дагы ким мындай Аллах ыраазылыгы үчүн
мындай bir жакшылык кылган болсо, бул байгеге дагы жардам берип койсоңуздар, менимче Аллах субхана таала өзүнүн бизге билмеген соогун береттир. Эми биз айтпасак ким? Азыркы учурда коронавирус, талай жылаңы дегеле мындай көпчүлүгүбүз мындай жакшылыктар менен атаңдашкан иш аракеттерди көрүп аябай сүйүнөбүз. Дагы ким мындай Аллах ыраазылыгы үчүн мындай bir жакшылык кылган болсо, бул байгеге дагы жардам берип койсоңуздар, менимче Аллах субхана таала өзүнүн бизге билмеген соогун береттир. Эми биз айтпасак ким? Биз айтпасак ким? Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.